Bir yürekli adam deb esepteyim de. Kançalar var, iki yürekli adamlar var. Bir yüreği menen özü boçun, ikinci yüreği menen başka partiyadan korkut, başka birlikten korkup narjak berjak bolup жүрген adamlar da. Lekin ada hammadım var, bir yürekli adam, bir tüz menen жүрген adam da. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Umarul Farruq dep turup, bul turu menen tuura emesti, jakşı menen jamanды, aram menen adalды ajıratkan adamga Farruq dep at koygan. Men azırkı Kırgızstan memleketinin Umarı bolgan Adaхан Timsanbayev dep oylayм da, şunun üçünçü. Men oşa üçün Adaхан Timsanbayev keche Bışıkada men özüm görüp durdum. Men özüm kişine bundan demem, bugün hazır barıp kaziyatga barıp zaylene da жазып geldim. Yani işten boşatıp koyla depçi. Şunu aytayım mı mençi? Anan oşa jerde bardı karaganda 8 adam bolup 8 adamdan bardı kol kötörse bu saylodan çeçetilet dediler. Lekin bardı kol kötörgөн jok, o jerde biri jok bolgon, üçөө karşı çıkan. O yerde bayağı Atır Abdurrahmatov uşul şunçalık ыйлап, азыр канчалык ыйламады ушунчу. Мен кече уккандан кийин булар четтетилбей калды дегенде мен ушунчалык сүйүнгөнмүн. Бүгүн эртең менен угуп алып турупчу, мен ушу дагы элдик партия келбей калаткан деп ыйлагым келип. Туруп айтайынбы? Эл үчүн эл качан бир туура жашайбыз. Ел качан бир ушундай бир жакшы жашоо болот бизде. Биз башка мамлекеттер алдында мамлекет болуп жашайбыз да. Ушул нерсеге биз качан бир ушул нерсе, качан ушундан коркуп жүрө беребиз. Эртең мына үчүн ушу дагы ушу партиялар келе турган болсо, дагы ошо 5 жыл ошол жашоо болот туугандар. Балдарыбыз ошол жашоо менен жашайт. Одан кийинкилерден да кандай болот? Ошон үчүн биз азыр туура тандоо кылайлы дагы, туура тандоо алайлы туугандар. Ошол акча алыш бул харам туугандар. Бардык нерсени Кыргызстан боюнча угуп койсун. Ошол нерсени туура алып туруп, ушул партияны тандап, азыр биз ушундай сурайбыз. Биз бийликтен, өкмөттөн, ошо жогорку соттон биздин ушу бүтүн Кыргызстан партиясын кайлоо шайлоосун эмесине коюп беришин сурайбыз. Ушундай сүнөмө суранабыз. Урматтуу туугандар, урматтуу кыргызстандык туугандар угуп аткан, башка 7 облустагы. Биздин бул чогулганыбыздын себеби, мына мен 74 жашка келдим. Мындай шайлоодо мындай болгонун биринчи жолу мен жолуктуруп атам да. Мен ошонон суранар элем, мына ушу бүтүн Кыргызстанды колдогон жумушчулар тартипти сактап, этиканы сактап, абайлап, Сооронбай Шариповичтан суранат эдик. Битте Турсунбай Бакыр Улукабыздын артынан мынча элди оора кылганы бул эч туура келбейт. Бул чындыкка да келбейт. Бизди бүтүн Кыргызстанды ордуна коюп берсин, ким кимди шайлайт, ошондо гана анан чындык болот. Мен ошондон каалайт элем, кыргыз элиге тынчтык болсун, жакшылык болсун. Мына азыркы аламдагы иштерди көрүп атабыз кандай болуп атканын. Биздин кыргыздар да ошондой жака түртпөш керек. Муну кээ бир башы жок адамдар түртөт. Жакшы адамдар барбайт жаман ишке. Чогушгон акмактардын аркасынан анан эл экиге бөлүнүп кетет. Мен ошондон суранарды, мына ушу бүтүн Кыргызстанды колдогон жаштар, аксакалдар, биз баарыбыз өзүбүздү тартипке алып, Жаңгыр Акмановкам айткандай, бир жерге барганда эмокцияга алдырбай, кыркырбай, ушундай этика менен сүйлөп, биз кандай партия экенибизди биз билдиришибиз керек. Ошон үчүн мен кыргыз элиге тынчтыкты каалайт эдем, бүтүн Кыргызстанды ар кимдин сөзүнө кулак салбай, өз ордуна коюп коюшун мен суранам. Аман болуп тургандар. Assalamu alaikum Kırgız elim, kandayсыздар? Мында көрдүңүздөр, кече шайлоодо бурмалашып, чоңдор кайра эле ушул байлар, кайра эле ушул бийликтин депутаттары ошолор эле келип атат. Бизде качан ушундай шайлоо болот? Дайыма эле ушундай утулуп калат. Мурункусуда бүтүн Кыргызстан өтүп бараткан жерден токтотушкан анда. Мен оюмча жалгыз эле ушул Адахан Мадумаровдон коркушабы дедим да, ушул баарычы эмне эле ага бут болушат. Могу жерде мында караганда деле бүт эле карапайым элдер чогулган. Бир галстук тагып, бир костюм кийген байлар, миллионерлер жок, туурабы? Бул бүтүн Кыргызстан элдин партиясы. Эмнеге ага эл шайлап алса анда ошол бийликтегилер өздөрүнүн партиясын коюп, өздөрү эле 5-6 эле шайлап алсын анда ошолорду. Галстук кийгендер. Шайлоо кылбай эле койсун. Анда шайлоо кылбай эле койсун, зачем? Эл колдоп, эл дайым колдоп чыгат. Комментарийлерде деле, сурамчылоодо деле. Бүтүн Кыргызстан, только бүтүн Кыргызстан. Зачем бизге мындай
Могу ар бир эле элдин бир тууган уругу же балдары Россияда жүрөт. Орустардын туалетин тазалап, эшигин шыпыр. Качангаcha ушунда жашайбыз. О Россиядагылардын жашоону бир эле Адыхан Мадумаров түшүнөт. Башкасы барып деле койбойт ал жака. Тура элим. Башкасы могу башкалар, башка партиядагы байлар, булар только өзүн ойлошот. Бир нерсе кылып депутаттыкка турса, только акча жийса, чогулса, акчаны чогултат. Кыргызстанды ойлобойт, элге деле бар. Акчаны чогулат, Дубайдан үйдө алат. Бир нерсе болсо раз Дубайга качып кетишет, жашай беришет. Кайра эле биз калабыз сөмтөрө, балдар Россияга жөнөтүп коюп, ата-энелер ыйлап, балам качан келесиң деп. Эмне болуп кетти деген. Турабы? Ал нерселер бир гана Адыхан Мадумаров эле түшүнөт. Ошол кишини шайлайбы, ошону БШКдагы. БШК эми ал зачем? Списокты берди, ошону эле караш керек да, кагаз жүзүндө эле. Анын ичиндеги уруш жаңжалга зачем аралашат андай нерсеге? Андай болбош керек да, только ошол списокты эле караш керек. Ошон үчүн БШК туура эмес чечим чыгарды. Ошо БШК кетсин иштен, короче. Assalamu alaikum. Hurmatly Kırgız elim. Bütün Kırgızstan dep kүйüp, çin yürekten, biröden bir son pul alay. Hiç özünün nefsini tıygan adamlar kelip jiyilip oturat. Uşul adamdardın bala çakası bardığı Rusya'da tentip talada özünün hukukunu korgay albay talada jurat. Emi Kırgızstan'da biz şul jerde jursek bizdin hukukubuzdan da ajratıp koyatkan bu kanday beylik boldu. Bu okşoğun şımını çeçip başıga kiyip algan beyliktin keregi yok. Türsünbay Bakırulu'ga men aytıp koyayın. Bu acames, bu münafık. Münafık. O okşoğun acılardı yiyiştirip koyuşumuz gerek. Türsünbay Bakırulu, esine gel. Sen 20 orunduktan biröğünü algıday sen bütün Kırgızstan'a ne hizmet kılıp koydun? Sen kelip 2 saat kresloga oturganın üçün sana 20 orunduktan biröğünü beriş gerek be. Istıgıga kuyup, suuga toңup жүрген şunça eldin içindeki patriotlar onda kayka varat. Sana okşoğun özünün kekirtegini oylagan adamlardan bizge keregi yok. Sen 7-8 katın alıp sana okşoğunlardan tukumunu özün egizi yok kılış gerek bunda. Emunda elдин жыйылганын бир эле себеп бул азыр бүт Кыргызстандын сыртында жүргөн мигранттардын ичинде катуу талкууга алынып аткан БШКнын чыгарган чечими. Ал ушунчалык мыйзамсыз, ушунчалык бири-бирине каршы келген эки чечимди бир күндө алынышы болду. БШКнын төрайымы өзү Турсунбайга кайрылып сен дуарызың өткөн жок, барып сот менен чечип алгы деп айтканын баарыбыз уктук. Анан кечинде эле кайра келип ушул арыз канааттандырылды. Бүтүн Кыргызстан шайлоодон алынып салынды деп танаписке чыгып келгенден кийин айтылган сөз болду. Демек, ошол 1 сааттык танапистин ичинде бул кандайдыр бир адамдар менен макулдашылып ушундай чечимге келишти. Аны жөнүндө мындай юрист эмес адамдарды көрүп турат. Өзү дайыма бийликте ошондой бир талаш маселе болгондо танаписке чыгат, анан танапистен келгенден соёт. Мына ошол Кумтөрдүн чечими кабыл алынып атканда дагы Асылбек Жээнбеков танапис жарыялап туруп, депутаттардын бардыгына танапистен кийин карайбыз деп туруп, анан танапистен чыгып келип туруп, анан кийин Садыр Жапаровдун токтомун өткөзбөй койгон. Бул ошондой эле нерсе болду окшойт. Азыр танапистен кийинки чечим, бирок мынунча эл талап кылууга мыйзамдуу укугубуз бар. Эмне үчүн биздин ойду ушунча колдоочулар турган партиянын кызыкчылыгын эч ким коргогон жок. Мен ойлойм, биз талап кылып ушуну ордуна кайтып алып келип кое алабыз. Азыр эл чогулуп атат, биз чогулбагыла дегенде ушунча эл чогулду. Биз келбегиле, мыйзам сактайлык, биз өкүлдөр гана ушул жерден туруп талап кылайлы дедик. Анан эми болбой эле кайра эле өздөрү билгенин кылып бере турган болсо, анда эл өзүнүн сөзүн айтат. Бул элди эч ким үгүттөгөн жок, өздөрү келип турушат. Мунан кийин дагы аркада канча адамдар соттун чечимин күтүп турушат. Кандай деген чечим чыгат экен деп. Мен ойлойм, адилеттүү чечим чыгат болуш керек. Мунунча эл менен эсептешпей койгонго болбойт. Миллиондогон балдар, мигранттар телефон чалып ата-энесине айтып, бүтүн Кыргызстанды шайлагыла деп агитатор болуп атат. Бийликтин астында 100 000 административный ресурс болсо, бүтүн Кыргызстандын миллион балдары колдоп турат азыр. Мына бардык жерге айылдарга барсаң, тоолордо аксакалдар, биздин балдарыбыз агитатор болуп, бизди суранып атат, мына бүтүндү өткөзүп койгула деп. Ушулардын бардыгын билип туруп, мындай чечим чыгарыш бул кандайдыр бир тополоңду башташ бийликтин өзүнө байланыш болуп турат.
эгер ордун алып келип туруп эртең соттун чечими менен кайра койсо, анда гүл үстүнө гүл дегенде биз түз шайлоого барып, шайлоодо ар кандай партиялар менен таңдашып тең тайлаша алабыз.